Хоп. 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 Продолжение туғандар. Көл бойынша екінші серия. Бізден алфавитпен бірге болыңыздар. Азыр айыл жерінде жашуаңыздарда барыңыздар деле мындай. Трактор минеп трактор айдаған учурлар болсо керек. Азыр ошол учурларды бир эсиңиздерге салганга аракет кылайын. Так, жеке трактор дегенирде. Мына ушул жерде уга турганда. Айылдагы трактор мага караштуу деп. Бисмиллахиррахманиррахим. Сидениясы. Так. Мен атам дагы тракторист болгон. Эмуzu болчу, бирок бул 82 экен. 81 бижо. Так, бул сцеплениясы. Мон теплей берип. Так, могу тормозу. Өзү тормозу 2 болуш керек эле. Могу жерден бирөөсүн алып таштаптыр. Ау. Так, могу эмнеси эле? Так, мен бул 82-ни түшүнбөйм да. Могу да бир нерсеси. Могу газ, муну точно билем. Мынакей көрүңүздөр. Так, бул газ. Бул артыны көтөрүп түшүргөн. Так, могу жостикти да коюп коюптур. Панорамный люк. Пионер. Аккумулятор. Айылда биздин тракторда мына жеринде ключ саган немеси бар эле. Кандай экен? Чо там? Жакшы. Жакшы экен. Жайлоону сагындык. Эгер бизде жүрчү элек ойноо саткында. Жайлоо эмес, мен айыл сагындым. Муну бизде пүлүк деп койчу эле. Соко. Пүлүк деп коет эле. Бизде кокот кенек деп кой. Соко. 3 неме да. Ана мына жанагы арык казган немеси. Чоң соко деп коет. Так, мына эмне экен? Бул дагы бир неме экен. Редуктор турат. Тракторга кошуп туруп, биягы тракторга кошулат. Мына жагында дагы бир нерсе болгон да. Так, мында неме турат? Не деп коет эле? Унутуп калдым. Ким билет эле? Комментарийге жазып коюңуздарчы. Задний мост жатат. Бакта кызыктуу нерселер окшойт го. Маля деп коебу эле. Неме? Аят алыш дейт. Сык маля деп коет эле. Элхан түшүрүп кой. Так. Жеке трактор. Айылдагы трактор мага караштуу деп. Так, многу суу куюлбайт бугундар. Наркы 82-ге суу куюлат, охлаждающий жидкость, мындай айтканда. Многу куюлбайт себеби. Мына жеринде чоң эме болот, турбина болот мына жерден. Шамалды үйлөп, мынакей көрүңүздөрбү? Немеге поршундардын башына муздатып берет. Болбого вообще суу куюлбайт. Стартер бар экен. Стартер бар, аккумулятору өзүнүн заводской неместе турат. Бирок баллондордун протектору жакшы экен, 80%. Амортизатору мына болот. Пружина ана мына жери. Ондайынан кыймылдайт. Так. Өтөлбөйт окшойт артында. Пресс турат. Пресс подборщик деп коет. Пресс чогулткан. Мына суу сепкен экен бул. Суу сепкени. Талаада. Раса. Иштеген бизде бул трактор мененчи. Бул мен да иштегем мына отбойный молоток дейт. Прессти дук этип нары уруп берет. Бактан чогултат мындайынан. Тех могу эмелери. Илмектери нары илип кетет. Могусу айланганда дук прессти ушул менен урат. Но тракторга кадимкидей нагрузка болот. Трактор ары бери кыймылдап. Так, мына жиптери. Асле калыптыр уже.
аз эле калыптыр. Мынакей. Мына жери байлайт. Мына жерлери. Мынакей жиптерди көрдүңүздөр. Мынакей мына жери байлайт. Жана отбойный молоток дук бияка эметкенде мынасы тормоз деп коет, ушул акырындан жылдырып берет. Бияктан жип өзүнүн размери болот. Мына жерде размерин коюп туруп, размерге келгенде мунуга фук этип туруп жипти байлап туруп прессти бияка сүрүп чыгара берет. Биягынан тозуп алат. Пресс. Гиластар пишип турат. Бияк эмне экен? Ого, бул жак. Баягы бука кармаганга мест экен. Пол асты тактайдан. Сарайдын житини караңыздар. Давно бул житти жыттай эле келем. Кочкор жүрөт го. Шеп. Кой жүрөт. Тээ жагы майда мал үчүн, бул жагы чоң бодо мал үчүн. Сонун жасап коюптур. Чөп салган акыр деп коет бизде. Чөп салган. Сиздерде эмне деп коет? Комментарийге жазып коюңуздар. Мына жагы бийик, баягындай сыз өтпөйт. Кышында да кармаганга жакшы. Кызыктуу нерселер өтө көп экен. Бир экскурсия кылайлычы. Бул жагы майда мал үчүн. Караңыздар. Так. Там не бар экен. Параш. Бир экскурсия кылып чыгайлычы. Бул жерге конокко келгенбиз. Опа! Мына трактордун керектүү нерсеси. Мындай нерсени тарткан жаман кызыктуу да. Мынакта темир ара турат. Мондай шпилькалар жатат. Бул бүт тракторго керектүү. Ушул талаада ушуну издеп дагы мындай 4-5 саат иштен каласың да. Бир шпилькаң фурс этип үзүлүп кетсе болду. Ушуну издеп жүргөндөр дагы болсо керек азырчы. Азыр талаанын иши, талаанын сезону башталган. Мындай молотоктор. Так. Мындай каскалар, болгарка. Эмнелер бар экен? Сварка бар экен. Мына бар экен го. Бизде чоңу бар эле ушунун. Мындай бураганда кысат. Тык эткизип. Бул мусорду караңыздар. Мусор деп коет да, мунун арасынан любой нерсени тапса болот. Могу трактордун сцеплениясы. Могулары уже жешилип кетиптир. Мынакей выжимнойду түртүп берген. Домкрат турат. Могу не дейт эле? Муну эле кышында колдонот элек. Так. Бул 81-дин радиатору. Корзинкасы. Корзинка. Так, шлангалар турат. Баллондор. Пресс-подборщиктин баллондору жатат. Ого. Набор күлүштөр. Мынакей мусор. Караңыздарчы. Балтаны караңыздар. Так. Бияк эмне экен подвал? Ушундай. Так, продолжение. Мына жерде неме турган? Баягы неме чачкан. Арпа, будай сепкен. Арпа, будай чачат да. Мәкә да чачат, Марлес. Марлес.
Так, мына жерлер полный иштейт экен. Бу рабочийби? Полный иштейт дейт. Ого. Маяктан түшөт могу. Каждый мына немелеринен тык айланганда түшөт. Мына жагы казып өтөт жерде. Ортосунан таштайт и сразу көмүп кетет да бул. Жакшы экен. Биз иштеткен эме мына жеринен эле нар жагын үзүп таштаган эле. Сте 2000 канча? 8-2007 иштетет элек. Мына жерлеринен бу азайтып көбөйтүп койчу эле мына. Караңыздар. Мына жерине туруп üstüne sala öğret. Так, мектеп. Айылдын жашоо ушундай. Ысык көлдө. Мына Audi 80 барбаган жери калбаса керек. Продолжениясы тугандар. Азыр бул жерде менин алдымда экран артында турган бул мен курактуулар, менден улуулар ушул нерсени көрсө жайлоолоп чыккан жайлоого илгери той-пойлорго ушундай улуу деп коет, ушундай унуалар менен барчу эле. Аке, телечка. Бул жерде чөп жыйган экен. Кыскасы тракторду могу немесин жапыс түшүрүп алып айдай берет. Бул өзү жерге сүрүлгөн сайын өзү тегеренип чөптү жыйнай берет. Так, ошондо бул бияка чогултат. Мына сол жагына. Көрдүңүзбү? Бул айланып буга өткөрүп берет, бул айланып наркыга, нар жака сүрөт. Сыкмала дейт. Мына оны эмес дедим. Сыкмала деп коет. Жерди трактор айдагандан кийин артынан могу менен бир сыйра тегиздеп салып берет. Телечка. Аке. Биздин телечканын өзү экен. Самосвал бекен, самосвал экен, көтөрөт экен. Мына жерде киндиги болот. Бул 4 жагага көтөрөт ондар. Так, ошондо алдыга дагы көтөрөт, артына дагы көтөрөт, эки капталына дагы көтөрөт. Мына жерде немелери бар. Так, моголарын эле мисалы алдына көтөрө турган болсо, мына жагын бошотуп коет, эки аркасына. Болду, көтөргөндө артка көтөрөт. Эгер капталына болсо, наркы капталына болсо, бул жагын бошотуп коет, нар жагыга мына темирин өткөзүп коет. Тек көтөргөндө нар жагы кармап калат, эки капталына көтөрөт. Лисарлар. Пресс, чөп жүктөгөн күндөр эске келип кетти. Аке, көлдө Ананьевадабыз. Чолпон атадан бери Ананьева деген айылдын башталышы, айылдын ичиге чейин ушундай асфальт экен. Буюрса кийинки видеодо жайлоого чыгабыз. Жайлоону көрүп турасыздарбы? Тиги жайлоону. Буюрса ошол жака чыгабыз. Сонун көлдөр бар дейт. Ал жакта мен былтыры келбей калганмын. Былтыры жумуштарым менен болуп. То есть мурда жылы болуш керек эле. Мен Москвада болчумун. Мурда жылы ошо жайлоого чыгып келген. Буюрса жайлоо боюнча да отдельный тема болот. Ушундай жашоо. Жаныңаны кетти трактор. Так. Кеттик көлдөгү ощущение. Азыр мындай тердесең эле көл эске келет экен да, кыскасычы. Азыр
Бұл жерде жашоо, бұл жерде тегерек четте Ананьевада орыстар көрі екен, орыстар. Аз магазин алдын қарап тұрсақ. Здравствуйте деп. Здравствуйте дедің бе? Здравствуйте деп. Баяғы велосипедті миніп алып, баяғы киноларда көп көресіздер ғой, біріне велосипедті миніп алып, баяғы кастроллян рульға иліп алып өлі келе өреткен. Только велосипедтен жүреткен. Бірақ жолдар асфальт. Шынай, көресі. Шардан алыс, шардан алысқа шықтың, бүт проблеманы ұмытасың да. Сіздерде де аушындай бұл, комментарий жазып қойыңыздаршы. Bizden bir golumuzlar dedi. Bizden alыстауыңыздар dedіңіз. Қана? Нені? Bizden bir gol alыстауыңlar. Қыздың бары алды да дегенде. Көлді өзі негізі ашлямфу көп желеді. Магазинге келдік азыр. Ескі издание екен. Универмаг екен. Универмаг деген магазин екен. Мектеп екен. Ушул Ананьева айылынан. Бұл жағында спорт клубы менен, спорт залы менен. Бұл жерде Жусуп Абдрахмановтың естелігі тұрат. Мен арқамда көріп тұрған бұл азыр Жусуп Абдрахманов атындағы орта мектеп екен. Жаңы салынып бүтіп тұр. Анан мисалы бұл мектепте бирле бұл Ысык-Көл облысында, бирле Ысык-Көл районында емес, областың 7 областқа тең ушундай жаңы мектептер курулуп атат. Мисалы биздин айылга дагы ошол быйыл эле курулган. Бул албетте азыркы президентибиз Садыр Нуркожоевичтин күчү менен, Камчыбек Кыдыршаевичтин күчү менен деп мен мындай кандай десем, мындай ишеним менен айта алам да. Себеби ушунча ишти кылып аткан ошол биздин эл башчы, журт башчылары, туугандар. Ушул нерсени дагы көрбөсөк, анда биз маңкурт болгонубуз ошол да. Мисалы бул билим берүү тармагында гана да. Анан башка тармактарда дагы, мисалы жол транспорт тармагында дагы канчалаган жолдорду куруп берип атат, канчалаган башка завод, фабрикаларды куруп атат. Эми завод, фабрика деген десем, мисалы ошол эле Өзбекстандан Chevrolet компаниясы менен сүйлөшүп, бизден дагы ушул автоунааны чогултуп, ошо Кыргызстандын рыногуна алып келип, эми айтып отурса, мындай кылган иштери көзгө көрүнүктүү эле. Альхамдулилля, туугандар, шүгүр кылайлы. Анан азыр бул Жусуп Абдрахманов атындагы орто мектеп экен. Бизде Бишкекте Советский көчөсүн билесиздер. Дал ушул биздин баатыр инсаныбыздын атына коюлган ошол көчө дагы. 1000 окуучу окуйт да. 1000дин тегереги окуучу окуйт. Мен азыр ичинде бир катар кирип чыктым. Сонун кылып салып коюптур. Бул жагында спорт залы менен ичинде душевой кабинкалардан бери полный салып таштаптыр. Бул жагына чоң кылып ажатканалар менен, Алла разы болсун. Мынакей бул эски мектеп экен. Эски мектептин көрүнүшү. Мына. Ушундай бир Ысык-Көлдө жакшы өтө сонун. Көрүп көзүң кубанат.
Азыр эми айылда аралап кыдырып жүрөм. Ондай заброшенный үйлөр аябай көп экен. Бишкекте да көрөсүздарбы ушундай. Илгери орустар ушундай кичинекей кылып алып жашай берген да. Могу үй заброшенный экен, эч ким жашабайт. Могу магазинди караңыздар эми. Илгери ушул жерлер гүлдүрөп эле иштеп турса керек эле, а? Караңыздарчы. Азыр эми сарай болуп кеткен болсо керек. Азыр деле орустар көп, тиги келе аткандар орустар. Азыр деле орус улуту көп экен, где-то бир 30-40%. Могу жак канал экен. Тетиңде жатат орустар. Булар деле орустар. Bursa keldik туганда. Жакта кыргыз үйлөрдө контур үстүнө пакет жабып коюптур. Караңыздар, элдин көптүгүн караңыздар. Машалла.